Талас шаарында дыйкан фермерлерди тейлеген борбор ачылды. Ал облустун суу чарба башкармалыгынын имаратынан орун алды. Бул жерден жер иштетүү, мал багуу жана багбанчылыкка тийиштүү баардык кеңештерди алса болот. Тейлөө борбору министрлер кабинетинин жана айыл чарба министрлигинин тапшырмасы менен ишке кирди. Максаты дыйкан фермерлерге жакындан колдоо көрсөтүү. Бул борборлор Бактыйыр Кечүүчүнүн Төрөбаевдин демилгеси. Максаты дыйкандарга жер-жеринен ушундай комплекстүү bir жардам көрсөтүү, кеңеш берүү. Канча жылдан бери дыйканчылык жүргүзүп келебиз, бирок жыйынтык начар. Кунарсыз жерлер болуп атат да. Бая түшүмдүүлүктүн түшүп кеткени, ошол дыйкан фермерлердин эң биринчи топурактан баштап түшүмдүүлүгү жана кайра иштетүү, аны сатуу, ошону оңдош үчүн ушундай борборлор түзүлүп жатат. Борбор Талас шаарында ачылганы менен райондор боюнча кызмат көрсөтөт. Мында Бакай ата, Талас району жана шаардын тийиштүү адистери отуруп, аталган аймактын тургундарын тейлешет. Ыңгайлуу жагы дыйкан фермерлер мурункудай болуп, ар бир адисти ар кайсы жерден издеп убара болбойт. Жумуштарын бир мекемеден бүтүрүп, убактыларын үнөмдөйт. Дыйкандарга толук маалымат жеткирүү максаты. Себеп дегенде кызыккан дыйкандар барып, баягы райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын кызматкерлерине жолугуп, ошол жерден маалыматтарды алып кетишет. Но бирок элдин дыйкандардын көпчүлүгү, мисалы карантин башкармалыгы, үрөн инспекциясы, ушулардын имараттарын даже билишпейт да. Анан бул министрдин өзүнүн жеке тапшырмасынын негизинде ушул дыйкандарды толук маалымат менен толук камсыз кылуу үчүн ачылып аткан борборда. Тейлөө борборунун артыкчылыгы баардык адистер бир жерде отурушат. Тактап айтканда, айыл чарба кызматкерлеринен тарта, карантин, суу чарба, банк кызматкерлери жана департаменттердин адистери кызматта турушат. Дыйкан фермерлер бул жерге келип, үрөөнчүлүктөн баштап насыялоого чейинки маалыматтарды жана кеңештерди акысыз алышат. Biz ошо акыркы убактарда аракет кылып атабыз. Ушул дыйкандарга биздин районубузда кандай өсүмдүктөр тигүү, мал чарбасына кандай дарылоо, жайыт маселеси, бул эми баягы айыл чарба маселеси себептен бүгүн президентибиз баш болуп, кабинет мүчөлөрү баш болуп атайын көңүл буруп атат. Бул азык түлүк коопсуздук программасын ишке ашыруу боюнча. Бул жалаң эле ушул айыл чарбасы менен эмес, кандай мамлекет тараптан жеңилдиктери бар, кандай кредиттер келип атат, лизингдер келип атат, ошол фермерлерге баары жетиш керек. Фермер келгенде ар бир эшикти каккылабай ушул тейлөө борборунан толук маалыматты алып, өзү канааттанып кете тургандай иш алып барат деген ойдобуз. Буга чейин облустун Кызыл Адыр айылында да ушундай дыйкан фермерлерди тейлөө борбору ачылып, Манас жана Айтматов району боюнча иш алып барууда. Ошондо облуста жалпы 2 борбор ишке кирди. Белгилей кетсек, бул күнгө чейин Талас областында дыйкан фермерлер үчүн кызмат кылган борборлор жок болчу. Быйыл гана министрликтин аракети менен ачылды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.